Bismillahirrahmanirrahim. Алар пайгамбарга кайрылып айткан, биз эмнени жесек болот деген жиндер. Демек şu hadisten белгиленип атат, алар жеп ичет деп атпайбы? Эмнени жесек болот деп жиндер кайрылган. Десе пайгамбарыбыз айткан, "Куллу админ зукирасмуллахи алей таҗидунаху афара ма якуну лахман." Бисмиллах деп туруп муздалган еттин сөктөрүнүн бардыгыны силер аны өтө жакшы этке байланган абалда табасыңар dedi. Ошол эт сөктөрдү силер жейсиңер dedi. Ошо сөктөр бисмилла деп союлган болсо, ошолдо өзгөчө бир эт болот экен. Аллах Таала билет кандай деңгээлде аларга эт болот. Анан ошол сөктү алар жешет экен. Пайгамбар ошол сөктөрдү жегиле dedi. Wa kullu rawsatin alafun li dawabikum. Жана тезектер болсо силердин жаныбарларыңар үчүн бул тоют болот dedi пайгамбарыбыз. Жандыгыңарга тезектер бул тоют болот деп пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам ошондо аларга айткан. Жана пайгамбар алейхиссалам ошондуктан тезек менен сөккө истинжа кылып, дааратканага барганда тазалык куралы катары, каражат катары бул тезек менен сөктү иштетүүдөн пайгамбарыбыз тоскон. Тоскондо да ушундай айткан сөзү бар. Иннахума заду ихваникумул джин. Бул силердин бир тууганыңар жиндердин азыгы болот. Ошондуктан сөк менен тезек менен истинжа кылбагыла деп пайгамбарыбыз айткан. Бул пайгамбарыбыздын айткан сөзүнү бир сахабага келип, Салман радиаллаху анху келип бир айтат. Калп эле пайгамбарга тийиш үчүн. Хал аллама набийюкум кулла шайин хаттал хираа. Силердин пайгамбарыңар силерге бардык ар бир нерсени үйрөткөн, Жада калса дааратканада истинжа кылышты дагы. Дааратканада кантип тазаланыш керек, ушуну дагы үйрөткөн, мындай кычыган суроо. Ушуну да билбейсиңерби дегендей кылыпчы. Десен ошо сахаба ошондо төшүнү кагып сыймыктанып айткан, ооба деген. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам бизге кандай истинжа кылышты, отуруп истинжа кылышты үйрөткөн, бошонушту. Пайгамбарыбыз сол колду иштетишти үйрөткөн. Пайгамбарыбыз сөктү, тезектерди истинжа катары иштетпегенге пайгамбарыбыз үйрөткөн деп ошондо истинжанын, даараткананын адептерини сыймыктануу менен баяндагандар. Бир устазыбыз айтат, мен бул Салман радиаллаху анхунун сыймыгыны качан кафир мамлекетке барып калганымда билдим дейт. Дин жайылтуу максатында кафир мамлекеттерге барганда, ошо мамлекеттин атын айтпай эле коелу, ошол жерге барсак дейт. Ал жерде дааратканага, мисалы, жумуш ушунчалык адам алек 8 саат иштеш керек, 10 саатка кызыктырып койгон. Бирок 8 саат сөзсүз ар бир адам иштеш керек, иштебесе болбойт. Эми иштеш керек. Бирок ушунчалык деңгээлде жумуш менен алек дааратканага барган убакты жок экен. Ошол жерде эле бир аз өтө коюп эле зараны бошонуп коюп кайра кайтып келе берет экен. Дааратканага киргенде да, чыкканда да кол жуумай жок экен. Анан бир мамлекеттик деңгээлде оору тарап кетип, гигиена жактан бир оорупка тарап кетип, анан ошондо закон чыгарыптыр, кабыл алышыптыр. Дааратканага кирер алдында колуңарды жууп киргиле депчи. Темир тезек тиякпай кир менен кире бербегиле деп. Ошо жерге барганда пайгамбарыбыздын тамак жеген адеби, пайгамбарыбыздын дааратканага кирген адеби, биз ислам мамлекеттеринде жашап калган үчүн Орто Азия өзгөчө. Биздин өтө мындай баягы када салттарыбыз бул сүннөткө, пайгамбарыбыздын тартибине, Кур'ан, хадистин тартибине, шариатка лайыктуу да. Ошон үчүн биз булардын анча кадырын билбей калдык да. Улууну урматтоо деген тамактагы адептер жөнөкөй нерселерчи. Жерге отуруп эле тамактаныш, оң кол менен тамактаныш, колуңду жууп кел деген нерсе, алдынан же деген нерсе жөнөкөй катары көрүнөт. Майда чайнап же депчи, Бирок канча деген саясат бунун ичинде жатат. Яны пайгамбар алейхиссалам ушинтип тоскон дейт. Демек мындан билинип атат, жиндердин азыгы бар. Жиндердин азыктан азыгы бар.